Мындай айтканда келечек жаштардыкы деп эле кургак айтып койбош керек. Анын мазмуну да керек. Келечек ыймандуу, билимдүү, ынтымактуу, нарктуу, мекенчил жаштардыкы. Ошондой жаштардан болгонго аракет жасашыбыз керек. Мамлекетибизде болуп жаткан окуяларга эч качан кайдыгер карабашыбыз керек. Кайдыгерлик биздин трагедиябыз. Мындай айтканда, бир жамандык болуп жаткан болсо, бирөө бирөөнү урушуп атат, же болбосо өзүңөр айтып аткандай түкүрүп атат, таштандыргытып атат, ошол нерсеге кайдыгер болбошубуз керек да. Мына ошол адамдар патриот. Мамлекетинин тагдырына, мамлекетинин тазалыгына, экономикасына, саясатына, илим билимине, маданиятына, спортуна, кайрымдуулугуна, спорттогу жетишкендиктерге мындай айтканда кайдыгер болбошубуз керек. Эч бир нерсеге кайдыгер болбошубуз керек. Ошондо биз чыныгы патриот болобуз. Исхак Разаков айткан: "Мен таза болсом, мени көрүп, менден үлгү алып, сен таза болсоң, экөөбүз бир топпуз, жамаатпыз. Башкалар бизге карап түздөнөт, бизди ээрчийт, коом таза болот" деген да. Сөзүн ушундай түшүнүш керек. Мен түкүрбөсөм, мени көрүп сен түкүрбөсөң, анда коом түкүрбөйт. Ошон үчүн тазалык үчүн, ыймандуулук үчүн, ынтымак биримдик үчүн кызмат кылалы. Патриотизм дегенде мындай айтканда бул өтө чоң нерсе эмес, майда бирок маанилүү нерсе патриотизм. Биздин ар бир сөзүбүздө, ар бир ишибизде, адамдарга жасаган мамилебизде, саламдашуубузда, учурашуубузда, жылмаюубузда, мына өзүбүздүн ага эжелерибизге болгон сый урматыбызда, биздин ошол аларга болгон сый урматыбыз, элге жерге болгон сүйүүбүз, патриотизм, мекенчилдик, ошо ыйман чагылып турушубуз керек да. Биз жараткан Алла Тааланын татыктуу кулу, акыр заман пайгамбар, акыркы пайгамбар, сүйүктүү жана сүйкүмдүү пайгамбар, улуу жана сулуу пайгамбар, пайгамбарлардын султаны, төрөсү, мырзасы Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга татыктуу үммөт жана ошол эрендердин, берендердин, баатырлардын, балбандардын пири биздин ошол кол башчыбыз, жол башчыбыз Манас атабыз, Манас бабабыз баштаган жалпы ошол акылман, даанышман, баатыр, балбан ата бабаларыбызга татыктуу урпак болушубуз керек. Татыктуу кул, татыктуу үммөт, татыктуу урпак биздин улуу максатыбыз, дуабыз, тилегибиз, багытыбыз, керек болсо идеологиябыз да ушул болуш